Assalamu алейкум. Азыр силерге бир видео көрсөтөм. Ал жакта биздин кыргыз жарандарыбызды Россиядан бери бэушный биздин ошол жакта иштеп жүргөн жарандардын оокаттарын жүктөп, өздөрүн анча-мынча бэушный оокаттарды сатып алып, чектер менен алып келатып, Россиядан, Казакстандан өтүп, Кыргызстандын ичине киргенден кийин биздин Кыргызстандын налоговиктери тозуп алып, налоговый службасы тозуп алып, эми кыйнап алардын кандарын ичип жатат. Бул кандай түшүнсө болот силерди? Урматтуу налоговый служба Кыргызстандын. Бул кылганыңар туура эмес. Ошончо 3000 километрди жол артып келгенден кийин, аман эсен Кыргызстанга уктеп киргенден кийин бул жактан силер кармап алып, аны эми жүктөрүн түшүрүп, азыр унаасын штрафстоянкага токтотуп коюп турсуңар. Бир опись кагаз жок деп. Ошол жерде турбайбы? Ар бир сумканын, ар бир жанакы пакеттин сыртында телефон номер менен ошолорго чалып тактап албайсыңарбы? Силерге ошол МВДнын бир кагаз керек дейт, ал кагазын ким билет, ким берет? Ошончо Россиядан, Кыргызстандан өтүп, ошончо чек арадан өтүп келгенден кийин баары мыйзамдуу да демек. Опись имущества. Бул Ивановдук, тиги Сидоровдук деген опись болуш керек. Ошондо сен ошондо мен сен жөн СМР менен кетасың. СМР башка болбойт да. Россияга түшүнбөйт экен, документ алат. Россиядан бүт эле келет, опись менен келет. Домбеш биринчи жолу, сен биринчи жолу келген жоксуң. Домбеш болуп келет аябай. Жок. Кыргызстанга силер биринчи жолу келген жоксуң. Ол домбеш келет. Опись имущества болуш керек. То есть, бул сумка кимдики? Бул талайдыкі, бул урматтык деген опись болуш керек. Домбеш. А СМРде жөн эле домбеш деп жазылат. Сборный груз. Сборный груз, домбеш. А это вот СМРде должно прилагаться опись имущества. Опись имущества. Кийинки бул окуду. Ана тияктан МВД России заверять этип турат. Булар мындалган жок. Жерде бул киши жүктөөдү деп. Ошол документ жок, сиздин мобильный группага берди. Мен бүттү бого чейин келип турган кетип калды. Болот деп, опись болуш керек. Ар бир опись болуш керек. Сурап атасыз. Алар сураган жок менен опись. Жок, терден путтан, мобильный терден путтан, пункт учета товар биздин управлениянын инспектору сурады да, домбеш болсо опись керек, опись бергиле деп сурады да. Инспекторлор болгон жок ал жерде. Анда инспектор отурат да путта. Пункт учета Актилек муктаждын здание турбайбы? Вот ошол жерде отурат да инспектор. Байке, сизге бир суроодан мурун ушинтип эле алып келчи канча жылдан бери элдер ташыйт да. Биринчи жолу проблема болот, ушундайчы. Мен канча жүк салдым, ушинтип эле алчык, бизчи проблема жок эле. Кандай суроо? Бул болбойт. Дом вещи деп силер доказывать этишиңер керек. Доказывать ар бир кишиники, мына жерде, например, жүздөгөн кишинин мына доказывать этем, мен чектерим бар, мисалы алган товарларым бар. Товары бар деп демеш керек. Мына бушный инструменттер бүт чектери менен мына очу, атайла проблема болбосун деп чектери бар ичиндечи, кааласаңыз көрсөтөм азыр. Меники личный вещилерим да, буларчы. Инструменттер. Ошону көрсөтпөй эле силер. Терден могу машинаны ачпай эле, терден доказывать этишиң керек болчу. Дом вещи мынакей. Бирөөнү Урмат алып атат, бирөөнү тигине Кубан алып атат, бирөөнү Сидоров алып атат деп силер доказывать этиш керек. Дом ишкана жок, муну ар бирине кол коюп иш жазып атат. Бир машина жүктөп атканда